Саламатсыңарбы окуучулар? Эгерде окуу куралдарыңарды алып сабакка даяр болгон болсоңор, анда кезектеги кыргыз тили сабагын баштайбыз. Алгач, кыргыздын эле эмес, дүйнөлүк адабиятынын өкүлдөрүнүн бири Чыңгыз Айтматов боюнча төмөнкү суроолорго жооп берүү менен тесттен өтүүңөрдү сунуштаймын. Биринчи суроо: Чыңгыз Айтматов канчанчы жылы туулган? Айтматовдун туулган жылын эсиңерге саласыңар. Ал 1928 жылы Талас облусуна караштуу Шекер айылында туулган. Экинчи суроо: Чыңгыз Айтматовдун кесиби? Айтматовдун өзүнүн кесиби зоотехник болгон. Алга карай жылабыз. Үчүнчү сурообуз: Ал таланттын алгачкы чыгармасы кайсы? Демек, алгачкы чыгармасы Гезитчи Зүйө аңгемеси болгон. Төртүнчү сурообуз: Биринчи мугалим повестиндеги биринчи мугалим ким? Бул чыгарма тууралуу кино дагы тартылган. Повесттеги биринчи мугалим бул Дүйшөн агай болгон. Андан кийин бешинчи акыркы сурообуз: Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасында жер менен эненин диалогу берилген? Саманчынын жолу чыгармасында жер менен Толгонайдын диалогу берилген. Анда баарыңар дептерлериңерди ачып, 7 айынын 25-и бүгүнкү сабагыбыз сөз өстүрүү сабагы болмокчу. Демек, биз жогорудагы айткан улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повести жана бирин толуктаган тагдырлаш каармандар деген темада бүгүнкү сабагыбызда кеп кылмакчыбыз. Демек, бүгүнкү сабакта Гүлсарат повести, андагы башкы каармандар Танабай жана анын аты Гүлсарын образдары боюнча кененирээк маалымат аласыңар, тапшырманын түрлөрүн аткарасыңар жана өз алдыңарча алган билимиңерди практика жүзүндө аткарууга көнүгөсүңөр. Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повести коомду өзгөртүүнү ойлогон коммунист Танабай Бакасов тууралуу татаал психологиялык чыгарма. Бул повесттин темасын жазуучу өз биографиясынан алган. Автордун «Жаныбарым Гүлсары» бир кыйла даражада автобиографиялуу. Каармандардын көпчүлүгү турмушта бар. Мага жакын адамдар. Гүлсары да болгон. Дубандан чыккан атактуу жорго эле. Кала берсе, аты да Гүлсары болчу деп айтканы бар. Гүлсарат бүтүндөй советтер социалисттик коомдун тарыхый трагедиялык жолунун схемасын адам жана ат аркылуу тартып берет. Ал эми чыгарманын башкы каарманы Танабай Бакасов. Танабай ойчул каарман, идеянын каарманы. Анын коом, өткөн учур, келечек, мезгил жөнүндөгү ойлору, тынчын алган суроолору бара-бара жөнөкөйдөн татаалга өтөт, масштабы артат. Ал эми Гүлсары жөнүндө айта турган болсок, Гүлсары сулуулуктун, аруулуктун, көркөмдүктүн, поэтикалык эргүүнүн символу. Жазуучунун калемине жаралган Гүлсары Танабайга дем берген, эргүү берген, бул жашоого соңур каткан көркөм дүйнө. Ал аркылуу Танабайдын адамдык ажайып сапаттары ачылат, пенделик жазмышы ашкерленет. Гүлсарат табият тарабынан берилген өзгөчө касиеттин ээси. Гүлсары адам сыяктуу ыйлайт, ыр угат, кубанат, кайгырат. Танабай менен Гүлсарынын татаал тагдырлары бири-бирине байланышкан. Алар бирин-бири толуктаган образдар. Гүлсары Танабайдын жаны, Гүлсарынын тагдыры Танабайдын тагдыры. Бул сөз балким өн угулушу мүмкүн, бирок бул чындык. Балдар, Гүлсарын жана Танабайдын образы боюнча
маалыматты түшүнүк алдык. Анда грамматикалык тапшырмаларды аткарууга өтсөк, алгач берилген сүйлөмдөргө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө. Өр талашкан кара жолдо эски араба айдаган кары киши келет. Гүлсары болуп турганда арабага чегиш үч уктаса түшкө кирбес эле. Демек, бул берилген сүйлөмдөргө балдар синтаксистик талдоо жүргүзөсүңөр. Башкача айтканда, сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрүн таап асты сызасыңар. Мен үлгү катарында биринчи сүйлөмдү көрсөтүп койдум. Өр талашкан кара жолдо эски араба айдаган кары киши келет. Эмне кылат? Келет баяндоочу. Ким келет? Киши сүйлөмдүн ээси. Кандай киши? Кары киши сүйлөмдүн аныктоочу. Эмне кылган? Айдаган. Эмне айдаган? Араба сүйлөмдүн ээси. Кандай араба? Эски араба сүйлөмдүн аныктоочу. Өр талашкан кара жолдо. Эмнеде? Жолдо сүйлөмдүн толуктоочу. Кандай жолдо? Өр талашкан кара жолдо. Демек, сүйлөмдүн аныктоочу. Кийинки сүйлөмдү дагы балдар өз алдыңарча ушундай тартипте синтаксистик талдоо жүргүзөсүңөр. Андан кийин экинчи тапшырмабыз бул Вендин диаграммасын түзөсүңөр. Танабай менен Гүлсарынын образына Вендин диаграммасын түзөсүңөр. Бул силер диаграмманы түзүүдө кыйынчылык туудурбайт. Бир тегерекчеге Танабайдын образын жазасыңар, экинчи тегерекчеге Гүлсарынын образын, ал эми ортосуна Гүлсары менен Танабайдын окшоштуктарын жазып чыгасыңар. Андан кийинки тапшырмабыз бул чачылган сөздөрдү жыйноо. Демек, берилген сөз айкаштарынан, сөздөрдөн сүйлөмдүн туура структурасын түзөсүңөр. Кула жорго, араба тарткан, Гүлсары да, картаң ат эле, картаң ат абдан. Демек, бул иретсиздикти жоюп, сүйлөмдүн туура структурасын түзөсүңөр.